Биздин каналга кош келдиңиздер. Биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз катталып кетүүнү унутпаңыз. Бул видео сизге жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүп кетүүңүздөрдү суранабыз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн 1 август 2023 жыл. Эсиңиздерде болсо, буга чейин IQ деген жекеменчик мектептин жаралып жаткан көйгөйү, ошолордогу 84 окуучунун аттестат алуусундагы жаралып жаткан жагдай тууралуу биз берүү тартканбыз. Ал берүүбүз коомчулукка чыгып толук жарыялана элек болчу. Азыр мына күнү келди. Бул жагдай боюнча президент өзүнүн көзөмөлүн алып, президентке жетип бул көйгөй мына ата-энелердин, балдардын келечегине бут тосуп аткан билим берүү министрлиги шерменде болду десек болот. Анткени укуктук талаада, мыйзамдуулук талаада бул чегине жеткен беспредел менен алек болуп аткандыгын бүгүн далилденип олтурат. Мына Учкун деген басмаканада мына ата-энелер, өзүңүздөр көргөн ата-энелер турат. Мына аттестаттары колунда турат. Эми мунун дагы кенен маалыматын дагы жарыялайбыз. Саламатсыздарбы? Жеңишиңиздер менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Алдыңыздар? Алдык. Бул жагдайда баса белгилеп кетүүчү нерсе мына ушул Роза жекебиз, ошол эле юристтер абдан мындай бир мыйзамдуулукту далилдеп, президентке чейин жеткизип, мына аны ушул аппаратта иштеп аткан Айбек Жунушалиевке жеткизип, ал президентке жеткизип, мына ата-энелердин бүгүн мээнети кайтып отурат да. Токтолсоңуз эми, кандай бул жеңишке жеттиңиздер? Биринчиден азыр мынакей коомчулукка бүгүнкү ата-энелерди да өзгөчө куттуктап кетейинчи. Ушул ата-энелердин мээнети 1 айдан ашык убакыт жүрдүк, өзүңүздөр көрүп аттыңыздар. Бул баягы айтылып атпады, буга чейин ар кандай министрлик тарабынан, билим берүү жана илим министрлиги тарабынан таптакыр бул мектеп болгондо эмес, жөн гана документтери, лицензиясы эле жок эмес, вообще бул мектеп болгон эмес, балдарда болгон эмес деген тыянакка чыгарышып, коомчулукка бир жактуу маалыматты таратып атышты. Биз ошондо ушул ата-энелердин жардамы менен, юрист Тимур Иманалиевдин жардамы менен, Мадина Кубаева мынакей биздин мектептин мүдүрү ушул кишилер менен бирдикте ушул чындыкты чыркылап издеп жүргөндө бир жакта ушу билим берүү жана илим министри Ашымбаева Токтобу Абасканов айтып атты. Бир ооздон аттестат силерге берилген эмес, болгондо эмес, басылган эмес деп. Ошол эле учурда бизден кабыл буйртма берилген, бизден кабыл алгансыздар, мектептин лицензиясы бар болгон, мыйзамдуу иштегенбиз деп өзүбүздүн чындыгыбызды чырылдап аттык. Мынакей бүгүнкү күндө ошол баары бир жакшы сөз бар, агы ийилет бирок сынбайт деген. Кудай буйрса бүгүн биздин актыгыбызды, мыйзамдуулугубузду далилдедик деп айта алам. Анткени ага далил катары мынакей жок деп аткан. Мынакей ошол Токтобу Абаскановдун айтып аткан аттестаты мынакей 23 июнь 2023 жылы берилип атат. Жылы менен басылып чыгып, басмаканада турат деп чырылдап аткан үнүбүз чындык болуп чыкты. Чындык болуп чыкты. Мынакей анткени буну кайрадан арткы дата менен, арткы эме менен бере албайт. Анткени бул даяр болчу, чындыгында эле болгон, бул басмаканада жаткан. Мына ошол үнүбүздү Айбек Жунушалиев аппарат президенттин аппаратында иштеген. Ошол биздин үнүбүздү урматтуу Садыр Нуркожоевичке жеткирип, мынакей ата-энелердин бүгүнкү чындык издеп чыркыраган ошол балдарынын окугандыгы баарын далилдедик, мыйзамдуу түрдө мынакей ушул аттестатты алдык деп ойлойм. Бирок көп эмгек, көп иш талап кылынды, бирок акыры чындык жеңди. Ак ийилет, бирок сынбайт деген далилдендик. Анан урматтуу ушул Садыр Нуркожоевичке, президентибизге, ажообузга ыраазычылык билдиргим келет. Жеке өзүмдүн атыма, мектептин атынан, ал эми ата-энелердин атынан дагы албетте, бирок ата-энелер ошол
мынакей кетпей ушул биз менен чогуу келип ушул басмаканада ошону көрүп колдоруна кармап эртең биз мунун ичинде эми толтуруп жазышыбыз керек да балдардын эмгегин баалап андан кийин кетели деп турат. Өзлөрүнүн да ыраазычылык сөздөрүн айтат. Бул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич сизге бул жагдайда эми сөзсүз түрдө эле президентке жетип, президент ушуга кийлигишип, президенттин барып эшигин каккылап туруш зарыл эмес да. Ошону кое туруп ошол жерде отурган бир мамлекеттин эң чоң стратегиялык мааниси бар килтейген министрлик бул билим берүү министрлиги. Мына ушу 84 ата-энени чырылдатып, мектепти чырылдатып, бүтүрүүчүлөрдү чырылдатып, азапка салган ошол министр болуп атат да маселе. Ошол министрде болуп атат. Анан эми үзүрү кайтыптыр. чоң рахмат сиздерге. Даны эми ошол министрге үнүбүз жетпегенди Улук мырза сиз экөөбүз ушул 80 ата-энени ээрчитип алып барып 8 саат күткөндө эле түшүнгөнбүз да. Эми ал кишинин жообу дагы бизге айтып чыгып айтар сөзү да болгон эмес. Андан кийин деле бир алгылыктуу, тыңгылыктуу жооп ала алган жокпуз ал кишиден. Анан эми мындан кийинкисин эми көрүп турат. Эл көрдү, эл калды. Жыйындарды азыраак уктаса, ондай иштер болбойт да. Анан кийин ошого жыйынтык болот деген сөзсүз ишенимдебиз. Чара көрүлөт деп. Буюрса. Ким дагы сүйлөп берет? Эртең сүйлөшөбүз. Ата-энесисиз ата? Мен ата-энемин. Мен Аты жөнүңүз? Раманкула Адель Талантбековнанын чоң энеси болом. Курманалиева Анара. Мен улуу урматтуу биздин президентибизге Акылбек Усенбековичке, анан кийин Жунушалиев Айбек Жанышбековичке бардык ата-энелердин атынан ыраазычылык билдирип кетким келет. Себеби чындыкты чыркатып сыртка чыгарып берди. Балдардын келечегине балта чаппай ошо балдардын эмгегин актап беришти. Ата-энелердин атынан чоң ыраазычылык билдирем. Министргечи? Министрге эми өзүнүн сотрудниктери менен иштеши керек. Министрге дагы реформаны окуучулардан эмес, өзүнүн сотрудниктеринен жасасын деп ата-энелердин атынан айтмакчыбыз. Өзүнүн иш планынан. Ооба. Мына урматтуу көрөрмандар, алдыда буюрса дагы кененирээк маалыматтарды жарыялайбыз бул боюнча. Жеңишиңиздер кут болсун дагы бир жолу. Балдарыбыз ошол тың балдар экен, жакшы балдарыңыздар бар экен, билимдүү балдарыңыздар бар экен, келечеги кең болсун. Кыргызстанда кийин ушундай укуктук норма бузулбаш үчүн өзүнүн эмгегин кошо турган уул кыздардан болсун балдарыңыздар. Рахмат.